Президент Садыр Жапаров капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн Улуттук илимдер академиясына барды. Өлкө башчы академиянын окумуштуулары жана кызматкерлери менен жолугушуп, мамлекет академиянын алдындагы милдетин аткарганын, кезек кызматкерлерде экенин баса белгилеп айтты. Жаңачыл ушул биздин директорубуз. Быйыл жаңы түстүк. Урматтуу окумуштуулар, дүйнөлүк тажрыйба, болуп өткөн өзгөрүүлөр бизден илим тармагын түп тамырынан өзгөртүүнү талап кылып жатканын сиздер деле жакшы түшүнүп турасыздар. Бул тармак өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө түздөн түз салым кошууга тийиш. Башкача айтканда, учурдун талабына ылайык илим жаңы идеялардын, инновациялык технологиялардын, заманбап чечимдердин булагы болууга милдеттүү. Мен муну илим жаатындагы эл аралык тажрыйбаларга таянуу менен айтып жатам. Тилекке каршы биздин Улуттук илимдер академиясынын акыркы жылдардагы ишмердүүлүгүнөн мамлекетибиздин стратегиялык багыттар үчүн чечкиндүү илимий сунуштарды, натыйжалуу долбоорлорду көрө албай келебиз. Аны менен катар академиянын администрациясы дагы жакшы жакка өзгөрүүгө, мамлекеттин ишенимин актоого даяр экендигин айтышты. Шарттын баары түзүлдү. Азыр 8:30-дан баштап 5:30-га чейин отуруп алып, китепканада болобу, кабинетинде болуп, азыр иштегенге мүмкүнчүлүк бар да. Азыр мен ойлойм, биздин илимпоздор эми чыныгы милдет тагылды, жоопкерчилик тагылды. Ошолорду аткарыш керек. Мурдагыдай эски жашоо болбойт. Мамлекет башчы жаңыланган лабораторияларды, изилдөө борборлорун жана илимий залдарды реконструкциялоонун алкагында орнотулган заманбап жабдууларды көрүп чыкты. Жаңачылды 60 жылдык тарыхта мындай нерсе болгон эмес бизде. 2023-жылдагы маалымат боюнча академияга караштуу 20 илимий мекеме бар. Жалпы 1575 киши эмгектенсе, анын 880ден көбү илимий кызматкер. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ага улуттук деген макам берилген.